Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди урматтап, сиздерди сыйлап, сиздер менен өзүмдүн оюмду бөлүшкүм келди. Мен жөнөкөй гана кыргыздын эне бала тарбиялап отурган гана пенсиядагы апа катары сиздер менен мен өзүмдүн мен саясатчы да эмесмин да, саясий жактан билимим да жок, эч кандай мага эми кызыгы дагы жок. Бирок менин балдарымдын, неберелеримдин келечеги үчүн мен ушул жакынкы күндөн бери 4 жолу болгон сессияны көрүп отуруп, өзүм мындай ойго келип, мындай чечим чыгардым эле да. Демек, эми мындан бияка баякы шүмтүрөк, чимкирек, какырык түкүрүк адам оозуна албай турган жаман аттар менен болгон парламенттегилер, депутаттар оңолуп калат окшойт деп үмүт этип карап отурдум эле. Бул биздин үмүтүбүз дагы мага окшогон бир топ энелердин үмүтү дагы эмне болду, таш каптыбы бүгүндөн баштап. Эмне үчүн бул жерде азыр элдин үнүн сүйлөп, элдин доошун угузуп аткан Адахан Мадымаровго кысым жасалып, Адахан Мадымаровду саар менен бир кечинде бир болбогон шылтоолор менен мындай чакыруу кылып, прокуратурага чакырып, следовательдер чакырып, сурак кылып, бул эмне элдин үнүн басуубу, элди коркутуубу, же элдин жүрөгүнүн мындай жүрөгүнө суу себип таштайлы деп түшүнүп атасыңарбы? Жок, андай адашып каласыңар, урматтуу бийлик. Силердин ушул күнгө чейинки мына силерге чейинкилерди дагы көргөнбүз. Биз мына бул 10-11 жыл дейинби, ой силер 30 жыл десеңер мен нарагым турсун. 15 менен 5 жыл Бакиев менен Акаев алып кетти дейли. Андан беракта келген 11 жылдын мына 12 жыл болуп атат. Эмне, кайсы жакшы жыргаткан, эмне иш кылдыңар? Элдин үстүнөн жонунан жоо кайыш тилип, канын соруп отургандар гана бир уч, бир топ бирин кошоматтап, бириңи лаппай, макул деп, адам оозуна албай турган ат менен жашаган, жанакы какырык түкүрүк балекет деген бир жаман атты болгон жер карама